Кече шаарды куруткан олигархтар, базаркомдор, чиновниктер жана алардын балдары келиндери башка партиялардын терисин жамынып, кайра эле шайлоого аттанышты. Тынчтык партиясы Бишкек шаарыбызды мындан ары кордогонго жол бербейт. Бул тууралуу Бишкекте өткөн Тынчтык саясий партиясынын кезексиз экинчи съездинде партиянын саясий кеңешинин мүчөсү Болот Абдижапаров билдирди. Апрелде боло турган жергиликтүү жана шаардык кеңештердин депутаттарынын шайлоо өнөктүгүнүн алкагында уюштурулган иш-чарага партиянын негиздөөчүлөрү, мүчөлөрү жана тарапташтары келишкен. Съезд Кыргызстандын жана партиянын гимндери менен ачылды. Күн тартибинде партиянын алдыга койгон багыттары, программасы, курамы жана талапкерлердин тизмеси каралып бекитилди. Тынчтык саясий партиясы Кыргызстандын келечеги тууралуу жаңы баалуулуктарды жана түшүнүктөрдү алып жүрүүчү өлкөдөгү жаңы муундун жигердүү жарандарынын биримдиги, дешет партия мүчөлөрү. Тынчтык элдик патриоттук партиясынын жаңы төрайымы болуп Чынара Мамажакыпова дайындалды. 2006 жылы негизделип, ошол эле жылы балыкчы шаардык кеңешине шайлоодон 87% менен жеңишке жеткен Тынчтык партиясы эл үчүн иштеген партия болот деп ишенем. Аты эле айтып тургандай, өлкөбүздө тынчтык болушун каалайбыз, калктын ишенимин актаган саясий кеңеш болобуз, деди Мамажакыпова. Азыр бизге эч кандай ызы чуунун, пикеттин, митингдин эч кандай кереги жок. Ар дайым тынчтык болуш керек. Биз бир гана Кыргызстанды эмес, дүйнө жүзүн тынчтыкка чакырабыз. Бир качан бизде тынчтык болгондо ар бир адамда жашоо болот деп ойлойм да. Тынчтык партиясы башка партиялардан эмнеси менен айырмаланаарын саясий уюмдун түптөөчүлөрүнүн бири Канат Хасанов айтты. Могу стөлдөр турат. Карап көрсөңүздөр, могу стөлдөр эмне стөлдөр? Тиякта жазылуу саясий гиганттар. Эмнеге ошону коюп атабыз? Себеби мындай да. Акыр күндөрү сот тармактарда баарыбыз көрүп атабыз. Партиялардын съездтерин көрүп атабыз да баарыбыз, туурабы? Ошол көрүп аткан партияларда, съездтерде астыңкы рядтарга почетный гость деп туруп, баягы илгерки 30 жылдан бери кылган кыйындар экен да. Ошолор саясий гиганттар экен. Ошолорду аста олтургузуп, ошолордон бата сурап, ой, каяктагы алар бияка олтургузбаш керек. Ошон үчүн мен өзүм суранып саясий кеңештин именно ушул стөлдөрдү бош коелу деп сунуш кылган менмин. Анткени ошолорду олтургузмак тургай, алардан бата алмак тургай, аларды камаш керек. Туура айтып атамбы? Себеби эмнеден? Себеби 30 жылдан бери Кыргызстанды алдыга чыгарбай туңгуюкка тыккан именно ошол саясатчылар. Аларды кайрабасаң, кайсы кечеди партияны көрдүк. Ошол жерде олтурат, ой, рахмат, кыйын экенсиңер дейт. Кыйыныгар эмне? 30 жылдан бери уурдап өзүңөрдүн чөнтөгүңөрдү толтуруп жыгап кеттиңер. Ошон үчүн биз деген бүгүнкү күнү, урматтуу партиялаштар, биз деген бияка ошол политикалык саясат гиганттарды чакырган жокпуз. Чакырбайбыз. Анткени бул партияны мурдагы биздин саясий кеңешибиз жаштарга берди. Жаштар, силер барышыңар керек, утушуңар керек. Мен билем, иншалла, Кудайым колдосо, Бишкек шаардык кеңешине, айылдык кеңештерге, район бөлөк кеңештерге, жогорку кеңештерге Тынчтык партиясы утушка болот. Мен силерге муну Кудайым буйруса гарантия берем. Ошондуктан секретариат могу саясат гиганттарды алып салачы, көргүбүз да келбейт бул саясат гиганттарды. Булар кереги да жок да. Биз жаңы күч менен барабыз, утушка болобуз. Тынчтык партиясынын программасы ар тармакты кеңири камтып, мазмуну жагынан терең. Анда мамлекеттик түзүлүштөн тарта сот системасы, салык саясаты, билим берүү жана саламаттыкты сактоо тармактары каралган.
Тынчтык партиясынын саясий кеңешинин мүчөсү Болот Абдыжапаров Бишкек шаардык кеңешинин депутаттыгына аттануу чечимин бир күн мурда кабыл алганын билдирди. Мындай кадамга мени акыркы күндөр өтүп жаткан партиялар жана ага катышып жаткан жүздөр себеп болду. Шайлоого бара жаткан адамдарды карасак, 30 жыл бою Кыргызстанды курутуп чириткен адамдар, же алардын балдары жана неберелери экен. 30 жыл бою каржы алган калкыбыздын ырыскысын уурдаган коррупционерлерди, алардын балдарын бакканыбыз аз келгенсип. Эми алардын неберелери шайлоого аттанды. Болду. Жетишет. Кечээ Бишкек шаардык кеңеши шаардын бюджетин бекитти. Жалпы сумма 10 миллиард 230 миллион сом болду. Мындай каражат менен Бишкекти гүлдөтүп койсо болот. Бирок уурдалып жатат дейт Абдыжапаров. Ал Бишкектин бир гана мэри таза болсо, калгандарынын баарына кылмыш иши козголгонун, жол салууда, жашылдандырууда, жарыктандырууда тазалоого бөлүнгөн каражаттын көбү шаар бийлиги тарабынан уурдалып кетип жатканын белгиледи. Бишкек шаардык кеңешинде 2 функция бар. Бирөө укуктук актыларды кабыл алуу болсо, экинчиси шаар бийлигинин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө. Депутаттар көзөмөлдөп жатабы? Албетте жок. Алар көзөмөлдөмөк турсун, тескерисинче өзлөрүнүн компанияларынын кызыкчыларын коргоп, шаар бийлиги менен табакташ болуп алган. Депутаттардын өзлөрүнө жана жакындарына тийиштүү алып сатуучу жана кызмат көрсөтүүчү компанияларды тендерлерге катыштырышып, миллиондогон каражаттарды чыгарып кеткен фактылар арбын. Эми ошол депутаттар кайрадан ар кайсы партияга кирип алып, кайрадан шаардык кеңешке депутат болгону келе жатат. Бардык маселени тынчтык жолу менен жеңебиз жана биз катарыбызга жаш, таза, мекен үчүн күйгөн, өзүнүн материалдык кызыкчылыгынан өлкөнүн өнүгүшүн биринчи орунга койгон жаштарды чогултабыз дешет партия мүчөлөрү. Өлкөдө 3 революция болуп өттү да. 3 революция бизди Кыргызстанды эч кандай өнүктүргөн да жок, наоборот, арткы 90-жылдарга алып барды. Ошол убакта 90-жылдарда Бишкекти зеленый Бишкек Фрунзе деп айтачу эле, бүгүнкү күндө эң кир шаарлардын тизмесинин алдыңкы катарына чыгышы биз үчүн, мен кыргыздын жараны катары абдан бир өкүнүчтөмүн. Биз муну карап тура албайбыз. Эске салсак, 26 февралга карата Бишкек шаардык кеңешине шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын жалпы саны 28ге жетти. Жергиликтүү жана шаардык кеңештерди шайлоо 11 апрелде өтөт.